Rayonduk мамлекеттик администрация башчылары акимдер тарабынан жогорудагы ишканаларды ачуу боюнча тыгыз иш алып барышпай жатат. Ош облусунда 2024 жылдын 6 айында аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарган жыйында алгач район акимдери аймактарда аткарылган жумуштар боюнча маалымат беришти. Облус башчысы биринчи кезекте сел кырсыктарынын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу маселесине токтолуп, бул багытта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишин сынга алды. Жалгыз алсыз болуп калат. Мамлекеттик органдар менен чогуу кесепетин жоюдук деп айтып жүргөн. Жыйында жумуш орундарын түзүү, инвесторларды тартууда маселелер жаралып жаткандыгы дагы айтылды. Маалымдалгандай, Ош облусунун аймагында өндүрүш ишканаларын куруу жана жумуш орундарын көбөйтүүдө солгун иш жүрүп жатат. Андыктан облус башчысы айрым райондордо жүрүп жаткан иштерге токтолуп, Араван, Кара Суу жана Чоң Алай райондорунун акимдеринин орун басарларына эскертүүлөрдү берди. Алай өзгө Чоң Алай райондорунун башкалары түшүрбөгөнсүздөр. Ошондуктан бул көргөзгүчтү да биз жылдын аягына чейин оңдошубуз. Планга ылайык өндүрүштүн эң көп көлөмүн Араван району жабыш керек болгон. Бирок 6 ай аралыгында аталган райондо жаңы ишкана ачуу, жумуш орундарын түзүү алдыга жылган эмес. Муну район башчысы цемент заводдорунун иши үзгүлтүккө учураганын жана жаңы заводдор жакынкы аралыкта ачылаары менен түшүндүрдү. Майдын 15-теринде Синжиприм заводунда негизги подстанциясы жарылып кеткен, авариялыкка учуруп. Ошондон цементтин продукциясы баягы өндүрүп чыгара турчу выработка продукция азыраак болду. Ошондо бул ушундай жагдайлар менен. Ошондой эле бизде быйыл планда Кара-Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгына карата 4 ишкананын ачылышы пландап жатабыз. Бул албетте ошондой эле кыш завод, сода логистикалык завод, анан бир кийим тигүүчү чоң цех. Ал эми Чоң Алай районунда темир болот өндүрүүчү жана суу чыгаруучу ишканаларды ачуу пландалууда. Бул иштер аткарылса, 2000 тургун жумуш менен камсыз болот. Кудай буйруп, быйыл заводдун курулушу башталып калса, жумуштун жүрүшүнө жараша жумушчулар кабылданат. Жумушчулардын басымдуу бөлүгүн биз жергиликтүү айылдын, тургундардын балдарынан алганга аракетибизди кылабыз. Ал эми ишкана толук кандуу жумушка киргенде 2000ден ашык жумуш орну түзүлөт деп пландаштырат. Жыйын соңунда калкка жер берүүдөгү бюрократия жана коррупциялык схема козголду. Облус жетекчиси жер акысыз берилерин, бирок жергиликтүү бийлик органдары түрдүү шылтоолор менен акча талап кылып жаткандыгын айтты. Мындан улам 3 жылдан ашык иштеген жер адистерин ротация кылуу маселеси козголууда. Бул маселени бекеринен бүгүн отурумга алып чыккан жерибиз жок. Ушул маселелерди ушу жерде трансформациялада, жоксо башка бир процедурный маселелерде жогорку органдарды шылтоолоп, ошол жака акча апаратабыз деген бир терс көрүнүштөр болду тилекке каршы. Ош облусубузда мындай бир чекке абдан муктажбыз. Ошол дагы бир жагынан мындай бир өзүнүн кесепетин билгизип атат. Бирок мен дагы элге айтып кое турган нерсе, мындай ушу трансформация болуп аткан жерлер баягы категориясын которулуп атканда жогорку органдарга акча төлөй турган шарт жок бүгүн. Ал эми жыйын соңунда сел кырсыктарын жоюуда өз жумушун мыкты аткарган кызматтар белгиленип, ыраазычылык баракчалары айгарылды. Саймок Марат уулу, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.